Мына туугандар, караңыздарчы, кандай гана сонун эжебейка. Ушу кереметтүү эжебейканы өстүргөн Дыйкан байкенин үйүнө конокко келдик азыр. Ушунун аркасында кандай менеттер жатат, кандай сырлары бар, бүт азыр толук маалыматын алабыз. Былтырда тартып кеткенбиз, быйылкы жылда тартып атабыз. Мекен жайы Талас областы Манас району Жиде айылында, туугандар. Мына бул жакта азыр балдар кыздар терип аттыр бул жерде. Assalamu alaikum Rıspek. Aleyküm salam. Tora жақсымы келіп береке. Өмірің береке. Кандай жанан иштер? Жақсы, Құдайға шүкір. Жақсы, Құдайға шүкір. Быйылкы жыл кандай болуп атат түшүм? Буйруса. Мынакай өзүңөр көрүп тургандай, түшүмдүн терген убагына келип калдык. Ошону мына терип атабыз, сатып атабыз көрүшүнчө. Бул ежевика деп аталат бул. Ежевика деп аталат. Аны көбүнчөсү жана ежемалина деп кошо айтылып келип атат. Ежемалина деген ал өзүнчө болот. Ал ежемалина монда карайып пышпайт дагы кызыл болуп пышат. Ада тикенек болот могул жагында. Буда тикенек жок болот. Мына бул ногу мен азыр күзөп аткан бул лохтей деген сорту. Мынакей урожайын көрүп турасыңар. Кандай экенин Кудайым буйруса. Жакшы берип тур, жеш болуп. Ооба. Бул эми баягы 23-жыл отурусканда. Анан бул жылдан жылга тамыры күч алып, ар бир жыл сайын ар көздөй урожайы күчөйө берет bunun. Жакшы карап бутагандын, жакшы бутап, кароосу жакшы болсо, бул ошончолук урожайды ар көздөй берип кете берет, күчүнө келип. Бул биринчи терим же бунун алдында тердиңизби? Бунун алдында терилген. Бул ногу азыркы 3-үнчү терим болуп атат. Быйылкы жылдын, ооба. Анан бул эми баягы бышкандарын терип койбосоң, чымчык деген жеп кетип атат, анан кичине өтүп кетет убагы. Ошон үчүн ушул жана бышкандарын терип, мондай алуучулар бар бу жерде. Мондай ящигин чытап кетет бизге. Анан биз терип койгондон кийин кечинде келип таразага тартып, акчасын нак берип алып кетет. Мына ушул күндө азыр эжевиканын баасы мына азыр 250ден 230га чейин ушундай эме болуп атат да, баасы. Анан эми баа постоянно эле туруктуу боло бербейт. Базар деген базар экен. Ылдый түшүп калганга да дайым болуш керек экен буга. Ошондо ылдый баа түшкөн убакта деле мынакей мондай урожай менен жакшы эле менет акталат экенин көрүп калдык. Иштеп атабыз өзүнө. Семьябыз менен мына 2 баламдын менети күч жерде. Анан биз кошулабыз нерелери менен апазы болуп. Анан ушинтип эле терип атабыз. Өткөнө жазында бир тартып кеттик эле, гүлдөп атканынчы. Гүлдөп атканы кандай болот? Бир сыйра ошону көрсөтүп коёк деп, Мунун азыр эме тартып атабыз эми. Баягы ар бир өсүмдүктүн өзүнүн баягы этабы болот экен да. Бул мисалы гүлдөйт. Гүлдөгөндө могу жерде чаяндар чыгып калат, жанагы апелени деген эмесин укмуш чаяндар келет бул жагачы. Чаңдаштыруу боюнча. Ошонусу бир менен жаратылыштын бир жакшы нерсеси да. Андан кийин бул көк болуп түйүлөт. Көк болуп түйүлөт дагы, кээбилер адаша берет экен, ондай кызыл болуп турат экен. Анан бул кызылдан технический спелость деп коет. Бул ондай кара болуп туруп анан кийин быш баштайт. Анан бул жагында бир нерсесин айтып коюш керек. Бул кара болгондун баары эле бышкан деп эсептелбейт да. Бул кара болгон менен жашнакай бир бышканы өзү эле бир мөлтүрөп жашнакай болуп көрүнүп калат мынакей. Мына yüzгөндө дагы оңой үзүлөт да. Жумшак болуп калат. Мисалы азыр могу жерден бир эмесин көрөбүз, мына митсең үзүлбөйт бул. Тим койуш керек. Бул дагы бир аз убакыттан кийин бышат туруп. Анан ошол анан кычкыл деген демелер бар, ватыжлар. Албетте ар бир нерсени алманын деле, өрүктүн деле быш элеги кычкыл болот да. Анан ошон жанагы жегендер быш элегин yüzүп алып жеп атат, кычкыл деген нерсеге жыйынтыкка келип калышып атат. Бул жакта эмнеге мындай килейлер жабыштырып койгонсуз? Бул килейлерди мынагы зыянкечтери бар да. Белый крылка деген бар, тыля деген бар, трипси деген бар. Атайын ошол Кытайдан заказ кылып ушулар алдырдык. Мисалы могу жерде жашыл түрү бар, анан сары түрү бар экен. Буга өзүнчө бир зыянкечтер жабышса, буга башка түрү жабышат экен. Ошондой бекен. Ошондой экен да, ошондой бир чыгарылган экен. Анан баягы ошону тагып койдук. Бул ежевикага бир аз зыян келбесин. Көрүңөр,
кандай болуп жабыштырат жана эмелердин баарын, чымындардын баарын мынакей бияктарга көрүнөт. Андан башка мунун жанагы биогумус бердик, жанагындай биологический эмелерди, витаминдерин бердик. Жана химикаттан жанагы экологический продукт болсун деп ошонусунан качып, анан зыякачтерге обязательно бериш керек да. Бизе бул урожайга алганга кыйын болуп калат. Анан бул могу өмөбө салып тургандарын быйылкы нөмөсүн берип бүткөндөн кийин бул түйүнөн кезип туруп, бул бутактар өзүнүн жумушун аткарып бүткөндөн кийин сыртка чыгарып салабыз. Анан ошондо могу турбай бутактар. Мына ушул бутактар мынакей өнөмөсү жок. Эмки жылкы түшүмгө ушулар дайынданып келатат. Мынакей. Мына мондай болгон бутактар эмки жылкка дайынданып келатат. Буну биз жакшылап караганда бунун сабагы да жоон болот дагы, эмки жылдын түшүмүнө чоң мааниси зор болот. Буну кышында атайын агроспан деген материал бар. Ошо менен жакшынакай жаап калса, түшүм көбүрөөк берет да. Жабылбай калса буну үшүк алып кетет дагы, түшүм аз болуп калат. Мен өзүм кошойт бекен ак материал болот. Мындай ылдыр эле ошо ак материал менен жабылганда ошо үшүктөн сакталып, анан келерки жылдын түшүмүнө жакшы урожай беренге өбөлгө болот да. Мен да ошо башында жабылбай калып, бир жылы үшүк алдырып алганмын. Анан кийин бара акырын буну үйрөнүп эткенбиз, дагы үйрөнө турган нерселерибиз көбүрөөк. Бутаган да бир эмесинин өзүнүн бир жолдору болот. Ошондой болуп иш кылып атабыз. Анан алдазы дагы бияктан Лохмес деген сорттун көрсөтөмүн. Ал бөлөк сорт. Ал чоң сорт беле. Ооба, чоң сорт болот. Бул Лахтей сортун мен өзүм өстүрүп семьябыз менен байкап атабыз. Бул мына урожайын көрүп туруңар. Бул эмки жыл будан да көбөйөт. Шагын ийип турат. Бул жанагы жолго транспортабельность деген тема бар, эми орусча айтканда. Ошого абдан мыкты экен. Эзилбей, мондай жолго, узак жолго, Россияга, Казакстандын аркы алыс жактарына транспортация жагынан абдан мыкты сорт экен да. Анан мына күнгөдөгү мындай бир аз бир 40 градус ысык болуп атат бизде. Өзүң көзүңүздөр менен көрүп турасыңар, турат мынакей. Эч кандай эме болбой, жакшынакай болуп турат. Мына капельный полив кылганбыз. Бул да бир жакшы сууга үнөмдүү деген маанинин белгиси экен. Анан жакшы нерсе. Унумдуулукту сактап турат, Ооба. Жүрүңүз ана тиги кийинки сортко өтөрбөйүк. Ооба, ошону көрсөтөм. Сентябрдын аягынан баштап октябрдын аягына чейин каалоочуларга болсо көчөт дайындап беребиз. Көчөттү дайындап, ушул жерден свежий казып берилет көчөттөр. Казып коюп, анткенин себеби, аны айтып аткан себеп, свежий казып отургузган көчөт өлүмдүүлүгү көп процент болот. Берден казып беребиз, өздөрү ала турган адамдардын көзүнчө. Өзү ошол жерде күбө болот көчөт казып атканда. Сразу казып туруп топурагы менен апарып отургузуп алса, көчөт өнүмдүүлүгү жогору болот да. Казып даярдап койсо кичине күчүн жоготот экен да. Эми 1-2 күн мурун болсо, эми көчөт деген эме бул деле жаш баладай да, тамыры шамалдап калса. Анан ошол жагы бар да, анан алыс жактан алып келгенде көчөт шамалдап калат экен. Алар 4-5 күн мурун касып коет экен. Эми ал жагдайы ошондой болот да, алыс жер болгондон кийин ошондой болот. Ал бул жерден алуучу келгенде өз көзү менен көрөт дагы топуракта көмүлүп турганын. Анан жери дайын болсо, ошол казып туруп алып барып сразу отургузат да. Мен көчөт алгам, 1-2 жөөкөч. Бир базарын мурун касып коюптур, сууга да салып коюптур. Анан анча-мынчасы кичине эле калды да, калган бар эле. Ар нерсенин эми өзүнүн бир эмеси болот да, эми туура мамиле кылса ошол көчөттүн өнүп кетишине дагы чоң өбөлү болот да, жакшы болот. Анан ал көчөттү кейитип койгондо ал байкушта тамыры нары көздөй топуракка жабышып эме болуп кетиши, жашап кетиши кыйдыраак болуп калат да. Ошол үчүн мен ушу көчөттөрдү свежий сатканга аракет кылам да. Ала турган кишилердин даже мен айтамын, жериңер дайын болмойчу мен сатпайм. Анткени жериңер дайын кылып келгиле, сен менен алып кеткен күндө дагы бул барып топуракка отуруп калсын деген кеп болот да. Буну мондай стойка менен зым сөзсүз түрдө байланыш керек да. Биринчи жылы баягы мондай сабактары көп узарбаганга байланыштуу байланбайт. Ошол көчөттү отургузгандан кийин мына мондай стойкалар менен зымга аракет кылыш керек дагы. Бунун дагы карасаңар, мына тергенин дагы
бир жеңил болот да, мына зымга асылып тургандын эмесине. Bunun aralığı kança olmuş gerek? Bunun аралыгы мына мисалы могу басып тере турган жери бул бир жөөк 2 метр. 2 metr болот. Көчөт менен көчөттүн ортосу 1.20дан 1.50ге чейин алуучу тигүүчү өзү таңдайт да. Меники 1.20дан. Мен алганда ушундай айтышкан. Анан 1.50де кылып тигишип отурушуп атыптыр, кичине мындай алысыраак болсун деп. Анан бул жанагы чоң полеларга могу ортосун 2.50 кылып койсо жакшы экен дагы. Жерге жанагы мини трактор, фреза киргенде могу жерге келен иштегенгечи тийбей. Анан могу жактан дагы чоң поледен трактор кайрылганга разворот чоңураак кылат. Кенен калтырыш эге. Анан меники бир 30 сотук болгондуктан берге бир тракторду киргизе албайт экенмин да, жана мотоблок менен иш кылып атабыз, ошого ылайыктуу. Сорт кайсы чоң сорттор? Чоң сорту менде ошол өзү 2 сорт бар. Лахнес деген сорт, Лактей деген сорту айттым. Мына могу ушул Лахнес деген сорту, мынакей. Бул эме мөмөсү Лактейден чоңураак болот. Бирок бул ногу Лактей. Бул деле бир калышпайт адан. Жакшы ухот болсо мынакей. Дамдары бирдей же 2-10? Ар бул эми ежевиканын мен билгенден эле 150-200 сорту бар. Ар биринин өзүнүн бир өзгөчө даамы жагынан, бутактарынын өсүш жагынан бир өзгөчөлүктөрү болот экен. Чоңдун даамын көрөйүнчү. Бисмилла. Мынакей. Мынакей, могу жерди кара, мынакей. Урожайын тере аткан убагы мынакей. Анакей. Түшүмдө берип аткан учур экен азыр. Бул дагы мына дагы бир базардан кийин массага жанагы кире турган убагы келе атат. Улам терип атабыз. Мына отуруп. Дамы пай го я. Бышкандарын жесеңер, сонунда бунун. Мынакей. Бисмилла. Бун тиги эле койгондо өзү эле мындай болор бейт, урматтуу дыйкандар. Буга да ошончолук мээнет кылыш керек. Эң негизгиси могу эмеңди, дитинди ушуга бериш керек да. Ошондо бул дагы тили жок болгону менен бул анан кийин өзүнүн эмесин берет, үзүрүн берет. Үстүндө жүрүшкө эге. Мына отозу бар, суарганын, кескенин, эмесин, дарылаганын, жана материалын жаап, жазында алып, эми бул эмес, эми ар бир жумуштун өзү түйшүгү болот дейм. Анан ошонун аркасынан бир үзүрү болот дегендей. Ушу менен иш кылып атабыз. Анан бул дагы акырын ала жетет чыгарабыз буюрса. Затеняющий сетка деген көлөкө турган сетка такса адам да жакшы болот экен да. Мындай ысыктардабы? Ооба, стресс алат экен бул делечи, өсүмдүк деле өтө ысыктан. Анан бир таза бир мындай ачык турган жери кичине күнгө ажок күйгөн болот экен да. Анан эми ошону мына нары ойдо бар, ошону кылсак деп турабыз. Анын бар эле каражатка такалат экен. Мындай жаап койсо, терип атканда да кичине көлөкө болуп турат экен. Анан бул өсүмдүккө да жакшы эмесин берет экен. Мына могу жерде тагылып турбайбы? Бул канча неме күзгө чейин береби ошонун урожай? Бул июлдан башталат. Июлдан башталып туруп, ушул августтун орто ченине барып бир аяктайт да, акыркылары. Анан мына масса деп айтылып атпайбы? Ошол ушу июлдун бир ортосу болот да. Көбүрөөк берген убагы. Биринчи баштаганда, биринчи гүлдөгөндөр баштайт да. Анан ошолорду терип отуруп, анан кийин мондай күн ысып эме болгондо анан жалпы бир масса кирип туруп, анан берип баштайт. Быйыл өзү дагы жаан чачын көп болду, турар билесиң, салкыныраак болуп, бул кичине быйыл кечирээк ышык баштады, салкын болгонуна байланыштуу. Мына эми ушу июлдун ичи, ошол убакта муну кором жыгылбай жакшынакай терип өткүзүп алышың керек. Биздин алуучуларга да чоң рахмат. Эме башалат, яшиктерин чытап коет кагаз менен. Атай чакан яшик бул. Көп салганда эзилип кетпесин деп. Ошо яшиктерге теріп коюпсуздар, ошону да көрөйүн. Ана затеняющий сетка деген онда болот. Бул жакшы нерсе экен. Кадимгидей салкын болгон. Ооба, мынакей. Бул ошондо канча жыл берет? Канча жылга чейин өстүрүп болот экен да? Бул эми жанагы биз сураштырып, жана интернетте эмесин окуганга караганда, бул ежевика бир жерге отурушканда
25 жылга чейин берет деген эмеси бар, описаниясы бар. Эжебейка ушундай бекен. Ооба, мына бир отуруштуңду 25 жыл ушул жерден түшүмүн. Айткан себеби бул мына айтып атпайбы, эски бутактарын алып салып атпайсызбы, түшүм бергенин. Бул түйүнөн мондай жаш бутактар жашарып чыгып атат да. Жаңы чыгып, Жаңы чыгып, ошо менен жанагы жаңылануу процесси жүрүп турат экен. Анан бул жерге баягы фасоль менен калемпирде болуп, жылда трактор киргизбейт экенсиң. Мынакей бир жайгар болсаң, ол отозун карап, суун сугарып жакшы экен. Эми ар кимдин таңдоосу ар кандай, бирөө башка өсүмдүк айдайт. Биз семьябыз менен ушундай чечимге келгенбиз. Анткени себеби биздин райондо, биздин айылда мурда калемпир, болгарский перец менен эме болуп келгенбиз, өстүрүп. Ал кандайдыр бир монокультура калем кетти, билбейм. Жанагындай жакшы болбогондуктан биз аны токтоттук. Балдар менен, семья менен акылдашып, ушул нерсеге өткөнбүз. Кудайым буйруса, мынакей үзүрүн берип атат, буйрушунча. Жакшы. Болгондой мээнет кылыш керек, чөбүн отош керек, караш керек. Кээ бир дыйкандарда бар ошол. Баягы калькуляторду басып туруп анан кийин мынча тиксем деле отурсуп коюп, аны карабай чөбү басып кетет, бутагандан эме кылат. Андай нерсе болбойт да. Ар бир нерсени карап, өзүнүн эмесин эме кылып туруш керек. Мисалы мен бардык областтан көрүүчүлөрүм бар да. Анан ошол тараптан алабыз деп калса да, көп эле тонналап алабыз деп калса. Жетиштүү. Ооба, ал эч эмеси жок. Мен бизден бөлүнбөйбүздү Кыргызстан бияк деп. Мен мага келип баасы, жаңылса мага кечээ бул эжебиканы бул эрте сорттор да болот. Матчас деген эрте сорту, дагы бир сорту бар. Мына быйыл чүйдө ошто 400 сомдон башталды. Мен эми ал убакта меники биздики бул сорт бушелек болчу. Телефон менен сүйлөшкөндө бир байке бириби, байке азыр түнү менен машина жиберем, 2,5 тонна терип бере аласызбы деди. Жок, меники дайын эмес дедим. Анан эми баягы биринчи жаңылык дайыма кымбат болот. Жаңы бышкан нөмөсү болобу, эмнеси болобу, помидор болобу, ушундай нерсе да бул. Базардын шарты. Анан бул эми баасы ылдый түшөт да, масса көбөйөт. Ошондой болот. Мисалы картошка, помидорлордун баасы өзгөрүп туруп атпайбы? Ошондой эле бул нерсенин ошол баасынын ылдый түшкөндө көтөрүлгөнгө ошо адам өзү дайын болуш керек ошол нерсе. Анан калькуляторду базар эле мынча сомдон мынча болот деген деп эле анан көбүрөөк жерге тигип алып эле эми тиксин, тикпесин деп эми биринчи баштаганда аз жерден баштап ошо үйрөнгөнгө жакшы экен да. Үйрөнүп, бери мындай экен деп анан дал көздөй көбөйтсө жакшы да, баягы кичине үйрөнүп. Көп жердин ошончолук көп түйшүк болот. Бирок Кыргыздын жигиттери азамат, мыкты жигиттер бар. Мынакей меники 30 сотук болсо, 4 гектар, 5 гектар менен айдап жакшы терип келип атат. Жакшы экен анда. Мен анда көрсө эже малинаны 5 жылда буккам да. Андан бул өзгөчө экен да. Жок. Абеки мисалы малиналарды 7-8 жылда, клубниканы 4 жылда жер которуштуруп турат. Майдаланып кетпеш үчүн. Анан мен да ошол жагын изилдеп эме кылдым. Мынакей менин чоң жардамчыларым, неберелерим. Мына ушулар туруп. Акдөбөдөн келди. Нурадил дегендин кызы. Нурадилдин кызы, күйөө балам. Чоң ойгоп турган. Мынакей. Жардам берем тайтама деп. Мына неберелерим. Неберелерден сөз баштайык, каникул кандай өтүп атат анан? Жакшы. Биз каникулда ушундай эжебикаларды теребиз. Бизде 2 сорт бар. Ушундай биз азыр Лохтей деген сортту терип жатабыз. Лохнес деген эжебика да бышкан. Буну дасторконун үстүнө койсоңуздар, дасторкондун көркүн ачат. Анакей. Ушундай дамдуу эжебикалар, чоң эжебикалар бизде бышат. Ушундай алышына сунуштайсың элдерге, тигишине. Жакшы. Сиздер да тигип көрүңүздөр. Кандайсыздар достор, мен тайтам менен каникулга эс алганы келип турам. Бул жактан бардыгыбыз чогуу алып эже малина теребиз. Тайтам, тайнемдер, тайкемдер бардыгы менеткеч адамдар кышка компот, варенье жапсаңыздар болот, кыш менен жыргап чыгасыздар. Сен каникул сайын келип турасың тайтаңкына кандай? Кандай өтүп атат сен үчүн каникулдар?
жакшы өтүп атат. Жакшы өтүп атат буюрса. Бул эме мына бизде буйруса ежевикалар сорту бышырып баштады. Булар менен эме варенье, компот жапсаңыздар болот. Анан жана булардын болсо 2 сорту бар. Бирөөсүнүн эң биринчисинин аты биз азыр терип жаткан лохтей, а экинчисинин аты лохнес деп аталат. Буну болсо конок күтүп жатканда дасторкондун үстүнө койсоңуздар, дасторкондун көркүн ачат. Охо. Ушул жердин эң чоң эмеси ушул бала. Кожойнубу. Ушуну угабыз. Кандай кылып тердеп. Менин атым Умар. Менин небересимин. Канчадасың? 7-демин. Азыр сендей балдар үйдө уктуп аткан кезде, сен бул жакта малина терип жүргөн кезиң экен, Жакшы. Атаңдай менеткеш дейкан болот кезинде буюрса, тайтаң, чоң атаңдай. Буюрса. Мына каникулда жүрүп, мына неберелер бул жерден акча кылышып алат. Тирликке үйрөтүп эмесем, теришет, мен акча берем, чогултушуп атат дагы, анан 3 күн мектепке кийим алышат. Өздөрүнүн кийимин өздөрү табып экен. Иштесет дегендей кеп менен мына ушу неберелерим бизге де мындай жакшы болот атат, ушулар менен көңүлдүү ырдап беришет терип аткан убакта. Күн эмес, көлөңкөдөй экен, жакшы экен. Ооба. Бул жакта витамин жешип, кандай сонун экен да. Абдан пайдалуу да бул ежевиканын эмесин окуп эме кылса абдан пайдалуу болот бул. Мына мондай яшиктерге терип беребиз, буюрса мына кечки мал бул могу жактан алуучу келет дагы таразага өткүзүп, акчасын нак берип алып кетишет. Кайта бош ящик иштеп коет. Бул бир терип алсак, бир 3 күн сайын, 4 күн сайын кайта бышып калат. Анан ошону терип өткүзөбүз, Кудайым буюрса мына. Буюрса. Жакшы, Аллахым түшүмүңүздөр берекелүү кылсын. Ишиңизге ийгилик, ушундай эл кызматына жүрөрүңүздөр. Аллахым ден соолук берсин сиздерге. Анан мекен жайды да айтып коюңуз келүүчүлөр үчүн. Талас областынын Манас районунун Жиде деген айылда турабыз. Маматбай деген элдерден элбиз. Анан кийин бул көчөттүн турар бул ноокатка чейин сатылды. Ноокат, лейлек, бай эл болгондон кийин көрүп заказ бере берет экен. Былтыр мен тарткандан бери. Ооба, отуруп. Ошол жака чейин салып жерип аттым. Алдыңкы алгандарды ушундай урожайга кирип калышты, жөнөтүшүп турушат, эме сүрөтүн. Анан көчөттү саткандан кийин эле биз акчасын алып отуруп калбайбыз. Агросопровождение деп коет. Ошол көчөттү кандай отурулсат, кандай кыркат, кандай сугарыш керек, аралыгын кандай тийиш керек экенин мен өзүм түшүндүрүп айтып турамын. Анткени биринчи тиккен кишилерге кичине түшүнүшкүсүз болот бул. Мен да башыман өткөн. Анан ошолорго кичине туура жолду көрсөтүп, айтып эме кылып турабыз. Ошондой. Жакшы анда, мелиңиз аман эзен. Сага да рахмат. Мынакей ушундай дыйкандардын мээнетин чагылдырып, сен да ишиңе ийгиликтүү болсун, ден соолуктуу болуп, ошондой иштер ийгиликтүү болсун. Баарыбыз жалпы аман эсен бололу, кыргыз журту, эл журт аман эсен болсун. Ушундай түшүмүбүз көбөйүп, жакшы мээнет менен иш кыла берели. Ушундай заказ берем десеңиздер, тонналап телефон номери жазылып турат баштан аяк. Анан көчөт боюнча да заказ берем десеңиздер, алдын ала заказ кылып койсоңуздар, бул байке ушул. Азыркы убакта бул менин алуучум бар, алып атат. Алуучу азыр пока жетиштүү да. Мен ал кишини аттап кете албаймын. Албетте бир кандайдыр бир баа жагынан бир келишпестик болуп калса, ар бир эле дыйкан кымбат сатсамбы дейт. Ошондой азырынча бул алып аткан балам менен мен иштеше беремин. Ошондой нерсе. Жакшы анда. Мейлиңиздер анда да кийинки чыгарылышка чейин аман эсен болуңуздар.